Аба-терапияда бала менен иштеп баштаганда биз биринчи балага кызыктырган оюнчуктарды, кызыктырган занятиялерди издешибиз керек. Аларды биз поощрение катары колдонобуз. Мисалы үчүн мондай ар түрдүү машинкаларды көрсөтөбүз. Мондай фасоль, күрүч, бирдемелерди аралаштырып, оюнчуктарды көп балдар жакшы көрөт. Ушул сыяктууларды издейбиз. Мондай игрушкаларды жактырышат балдар, айда ачып жапканды жакшы көрүшөт. Мондай горка машинкаларды жакшы көрүшөт. Аябай жакшы кетет балдарда, кызыгышат. Биринчи биздин максат балага кызыккан оюнчукту табышыбыз керек. Бул горкадагы балдар аябай жакшы көрүшөт. Ошондой эле музыкальный оюнчуктар, руль сыяктуулар. Бул ошо баягы горканы топко үчүн арналганы. Кубиктерди балдар жакшы көрүшөт, жөн гана кармап ыргытышат. Кээ биркилер монтип тизгенди жактырышат. Ошондуктан биз ар түрдүү оюнчуктарды даярдайбыз. Качеляны кээ биркилер жакшы көрөт. Бинбекке жактканды жакшы көрүшөт. Палатканын ичине кирип отурганды жакшы көрүшөт. Бардыгын биз чыгарып текшерип чыгышыбыз керек. Ошондой эле музыкальный китептер, антистресстер, ксилофон, оюнчуктар кирип чыкмай, балык кармайт, монтип урат. Ушуларды дагы көп балдар аябай жакшы көрүшөт. Барабан, ксилофондун үндөрүн жакшы көргөн балдар дагы бар. Ошо балага жараша ар түрдүү оюнчуктарды сунуштап, биздин максат балага поощрение табышыбыз керек. Оюнчуктар занятияден сырткары биз тамак ашты дагы колдонуп иштейбиз. Мисалы үчүн чипсы, кириешки, алма, банан, M&M's, шоколад, сок, мармелад. Ушулар балдар үчүн аябай жакшы жардам берет. Аларды момундай кичинекей контейнерге бөлүп салып алышыбыз керек. Кичинекей жей турган поощрениялар башында аябай жакшы жардам берет. Анткени бала эгерде оюнчук ойноп жатса, оюнчукту кайра алып иштегенде бала ыйлактайт, стресс болот. Тамак деген оозуна салып жеп коюп, дагы жейин деп сурап баштайт. Башында ушулар менен колдонуп иштейбиз. Бара бала навыкты үйрөнгөндө булардын баардык калп калактары жөн гана оюнчук үчүн, сиз менен ойнош үчүн гана иштеп калат бала.